Гүү комуз кыргыз үчүн чексиз байлык. Гүүдө бар, комузда бар нечен кайрык. Ат деген аны черткен комузчун айт, бирине кошуу ийбей бирин айрып деп акындарыбыз жазгандай элибиздин залкар таланттуу комузчулары Кыргыз радионун студиясында угармандарга жана көрөрмандарга өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын тартуулашууда. Азыркы тапта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү комузчу Анара Эсенгулова гүүнүн башы Камбаркан деп Камбаркан гүүсүн чертип жаткан учуру. Советтер Союзунун эл артисти, гүү май атыккан залкар комузчу Самара Токтакунова менен Кара гүүнүн атасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Намазбек Уралиев ачып берген гүү майрамын алардын шакирттери, чебер комузчулар улантты. Бул гүү деген кыргыз элинин бардык журтчулугубузга, керек болсо дүйнөгө таандык. Себеп дегенде ушу дүйнөгө биздин комуз 3 кыл комуз менен биздин кыргыз тараган. Комуз барда кыргыз бар, кыргыз барда комуз бар дегендейчи. Анан аста болсо кичине салмыбызды кошуп, комуз өнөрчүлүгүндө ушундай бир чоң дайрада жүрөбүз. Жаш болсок дагы ошо улуу муунду улап дегендей. Кыргыз элинде тынччылык болсун. Ар бир үйдө комуздун үнү жаңырып турсун, ар бир үйдө комуз илинип турсун деген кеп. Кыргыз гүүлөрүнүн алтын казынасынын түптөлүшүнө уютку болгон залкар комузчу Ыбырай Тумановдун кеңеш гүүсү сыяктуу кылым карыткан гүүлөрдү таланттуу комузчулар Перизат Ибраева менен Бек Алагушев кичинесинен эле мыкты чертишет. Комузчулук өнөрдө ушул билимдин чеги жок дегендей, ушу комузчулук өнөрдө улам үйрөнүп, жаңы нерсени ата бабаларыбыз таштап кеткен гүүлөрдөн бери ушу үйрөнгөнгө аракет кылып келем ушул күнгө чейин. Тумандын уулу Ыбырай тегин жерден гүү тапкан, бир койдун кылын бүт таккан, сыдырып жатып жүз таккан, комузчуларга сын таккан, жаш тилекке келгенде тепкенин жогору жагынан тегирменде чоң кол тегеретип чуркаткан. Бири таланты бара-бара такшалгандыгын айтса, бири аккан арыктан суу агат деп чоң атасы Алагуштан берилгендигин айтат. Улуулардан калган уюткулуу жолду улантып келе жаткан зор таланттар кыргыз гүүсүн жаңыртып, элибиздин жан дүйнөсүнө азык тартуулайлы деген максаттар менен Кыргыз радиосунун түз обосуна келишкен. 7 саат бою Кыргыз радиосунда Камбаркан, Ботой, Шыңгырама, Гербес сыяктуу мукамдуу мыкты гүүлөр биринин артынан бири жаңырып турду. Кыргыз гүүсү дагы ошол кыргыз элинин калыптанышына, кыргыз элинин жан дүйнөсүнүн жаркып адам катары калыптанышына чоң бир өбөлгө түзгөн тармактын бири деп айткым келет. Гүүнүн тарыхын, элдин тарыхын кийинки муунга жайылтуу биздин парзыбыз деп ойлойм. Анан бүгүн 5 апрелде ушул гүү күнү эртең мененки саат 10-до ачылды. Гүүдөн келет бабалардын баяны, гүүдөн келет асылдыктын аяны. Күмүш кылдар жан дүйнөнү сергитет, эргитет, күнү бүгүн жайылталы, жаялы. Камбаркан Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамбльдеринин, Акак жана Сезим комузчулар тобунун жана талантты таш жарган белгилүү комузчулар Жусуп Айсай, Нурзат Урузалиева жана Өмүр тобунун өнөрлөрүнө да угармандар күбө болушту. Ал гана эмес, Кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталган залкар комузчулардын да гүүлөрү жаңырды. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.